Кенешевич, сізге бір сұрауда, мен білішім бойынша сіздің имаратта бокс залы бар. Ошо бокс залының ахвалы қандай азыркы уақытта? Жақсы сұрау. Біз келген күні эле ошо спорт залды сүрөткө тартып, өзгө архивке алганбыз да. Алып, анан азыр бүгүнкү күндө мэриянын багасында экен. Биз управ дела меники негизи. Бирок бүгүнкү күндө мэрияга берилген экен да 5 жылга. Биз кат жазып сурадык. Биз алып, биз өзүбүзгө анан ремонттоп, жакшылап оңдоп берели деп. Бизге отказ келди да. Жок, биз 5 жылга алганбыз, биз бере албайбыз деп. Акыбалы өтө оор. Ошол зал деген негизи биздин Кыргызстандагы сборный Кыргызстандын залы ошодо турабы по боксу. Сборный Кыргызстан. А зал выглядит как, извините за выражение, помойная яма. Аябай эскирип калган да зал. Ал залчы сборныйдын залы алчы. Мына ошо федерациялардын иштебегендиги ушундан да билинет да. Федерациянын иштегенде. Федерация жакшы иштесе, жакшы карым катнаш кылса, спонсорлор менен, компаниялар менен давно эле бул зал бүтүп калмак да. Федерация эле бүтүрмөк. Ошон үчүн азыркы мыйзам силерге жардам берет ошо федерацияларды чогуу иштешкенге. Ошону дагы бир маселе, ушундай эле биздин федерациялардын арасында эмнеге түшүнбөстүк болуп аткан. Азыркы учурда могу эрежесиз airtime матч деген көп пайда болуп калды. Көп федерация болуп кетти. 2, 3, 4, 5 промоушен. Ошолорду да көзөмөлгө алып, ошол федерациялар негизи алар эми не олимпийский вид спорта, бирок деген ошолорду да бир көзөмөлгө алып, ошо федерацияларда карап көрсөңүздөр, кайсы федерация чынында иштеп атат, кайсы федерация чынында иштеген жок, жөн эле пиар кылып жүрөт. Пиар кылып жүргөн, саясий упай топтоп жүргөн федерациялар да бар, иштебей эле, жөн эле саясий упай үчүн иштеп жүргөн. Ошон үчүн биз ошонун баарын мен ойлойм, сиз жакшы карап бересиз деп. Оюңуз кандай ошол жөнүндө? Туура азыр мыйзам долбооруна өзгөртүү киргизип атканыбыздын бирден бир себеби ушунда. Бир чөйрөнү караш үчүн көзөмөлгө алыш керек, тартип болуш керек да. Биз көзөмөлгө алганга толук мүмкүнчүлүгүбүз, укугубуз жок экен да. Анан бул эле мыйзам эмес, биз дагы жакын арада жаңы мыйзам долбоорун дагы иштеп чыгып, карап толуктап киргизебиз, Кудай буйрса. Көзөмөлгө алып, тартипке келтиргенге аракет кылабыз. Мындай мүчөлүштүктөр абдан көп, билебиз. Спорт жаатында жүргөнбүз, буга чейин дагы. Кудайым буйрса, жакын арада мыйзам долбоорун киргизип, мыйзам талаасында иштейбиз. Ошол сыяктуу эле, мына сиз жана айтып өтпөңүзбү, спорт зал Бишкек шаарында экен депчи. Бизде деген Чүй районунда Сайлык айыл өкмөтүндө чоң спортивный комплекс бар. 15 миллион сом кетип салынган да ал комплексче. Ал Сайлык айыл өкмөтүнө өтүп кеткен да. Эмнегедир госагентствода эмес, айыл өкмөттүн амесинде да. Ошо чоң аябай чоң спорт комплекс Сайлык айылында. Ошол спорт комплексти кайра госагентство алганга аракет кылбайсызбы? Аны деген каралбай калат. Бул спорт комплекси айыл өкмөттүн алы жетпейт ага. Чынында эле. Карап көрөлү.